тамчылатып суарма система көптөгөн керектүү жабдыктардын баарын сатат экен. Мондай модель даярдап коюптур. 1 гектарга тамчылатып суарма системага канча каражат кетет? Анан эмнеден башташ керек? Бирок 1 гектар кандай турат? Кандай абалда турат? Азыр клубникага бирок малинадагыдай эмес, анын расходу ал башкача. Көрүп атасыздар, ошолордун чекесине сиздерге мындай түшүндүрүп кетели. Ушул эле магистральный трубалардын Мага канча кетет же болбосо алар өздөрүнүн размерин билишет. көз ачкыча эле эртең эле жаз келет. Ушул азыр могу 1000 метр деп айтып атканым, малинага айтып жатканым бул 1 жыл либо 2 сезон. Өчөк бак дарактарга ошолордун тешиктердин аралыгына жараша магистралдык турбаны чоң койгондо фильтрди деле чоң коюш керек. 2-3 суарганды либо 4-5 суарганды бир тазалап турушат. 1 гектарга канча суммадагы материал кетет деп келишет. Жылдан жылга суу маселеси проблема болуп атат, агротехнологиялар өнүгүп атат. Саламатсыздарбы, урматтуу мекендештер? Капельное орошение, тамчылатып суарма система. Мына ушул темага бүгүн биз чыгарылыш даярдап атабыз. Азыр биз Бишкекте жайгашкан Датка компаниянын бир складтарынын биринде турабыз. Датка компаниясы көп жылдан бери ушундай тамчылатып суарма системасына көптөгөн керектүү жабдыктардын баарын сатат экен. Мынакей аркамда карасаңыздар, каптарда керектүү жабдыктар, ушул капельное орошение керектүү нерсенин баары бар экен. Андан тышкары мондай модель даярдап коюптур. Ушул модель боюнча сиздерге азыр Датка компаниясынын адиси менен таанышып, учурашып, сиздерге ушул боюнча маалымат берели. Датка компаниясынын сиздерге тагыраак дарегин айтып кетели, урматтуу дыйкандар. Биз азыр Бишкек шаарында турабыз. Туңгуч кичи районунда. Анкара көчөсү 1/7Б. Маңдайыбызда Глобус магазин, сол жагыбызда Ауэзова көчөсү кесилиш болуп калат. Биягында университет Алато. Бул Анкара көчөсү менен келатканда, сол жагыңыздарда Датка компаниясынын ушундай баннери турат. Андан тышкары дагы башка баннерлер бар. Сол жагыбызда Глобус дүкөнү. Ассаламу алейкум, урматтуу дыйкандар, урматтуу көрүүчүлөр. Менин атым Мурат, Датка компаниясынын сатуу бөлүмүнүн башчысы болуп иштейм. Биз Датка компаниясы бул ачылганына 2018-жылдан тартып баштап иштеп баштаган. Биз дыйкандар менен тыгыз байланып иштеп калганыбыз 2022-жылдан тарта дыйкандар менен иштеп келип атабыз. Негизги товарларыңар эмне товарлар сатасыңар? Биздин негизги товарлар үй чарбага, сантехникага колдонулат нерселер. Андан кийин дыйкандар основном полияда тамчылатып сугаруу тетиктери болуп саналат. Деги эле Датка компаниясы бир гана тамчылатып сугаруу система эмес, ошондой эле сантехникалык түтүк нерселерин сатат экенсиңер. Датка компаниясы 8 жылдан бери иштеп атыптыр, мындайча айтканда. 8 жылга жакын болуп калды. Биздин ушул тамчылатып сугарма системасына сатып дыйкандар иштеш баштаганга 22-жылдан бери баштаган. 22-жылдан бери баштаган. Анда тажрыйба жакшы экен. Бизге дыйкандарга айтып бере турган нерсеңер бар экен да. Ушул түтүктөр, ушул тамчылатып сугарма системасынын жабдыктары кайсы мамлекеттен келет же өзүбүздөн жасайбызбы биз? Жок, бул Кыргызстанда жасалбайт. Айрым эле бир труба түтүктөр эле жасалбаса, а так көпчүлүгү бизге келе турган товарлар Турциядан келет. Турция мамлекетинен. Турция мамлекетинен келет. Сапаты Турция экен да, Сапаты Турция. Бул эми Турцияда эми 1 жыл, 2 жыл иштебеген эме да туурабы, көп жылдан бери иштеп келатса керек. Көп жылдан бери иштеп келаткан фирма. Булар ушул непосредственно тамчылатып сугарма системасын иштетип келаткан компания. Ошондой. Мурат мырза, тамчылатып сугарма системанын анандай арык менен суарган менен ушундай бир артыкчылыктарын, айырмаларын айтып коесуңарбы? Биринчиден артыкчылыктары боюнча бул түшүмдүн мол болушу, андан кийин убакыттын экономдолушу, андан кийин суунун да экономдолушу. Бул азыр жылдар өткөн сайын суудун азайганы же болбосо суу талаш ошондой маселелер көп болуп жатат. Бул ошол жака дагы чоң бир эме болот. Кандай десем, сууну үнөмдөөгө жардам берет. Бул эми жакшы эле үнөмдөйт да туурабы? Мындай кичине үнөмдөйт. Арык менен суугарганга караганда өтө сонун үнөмдөйт. Андан тышкары тамчылатып сугарма системада
Бунун жанагындай жер семиткичтерди, дары дармектерди кошуп аралаштырып туруп берсе Ооба, болот. ошентип деле берсе Керектүү болот. технология менен иштетсе болот. Убакыттын үнөмдөөсү дегенге ушулар кирет негизи. Убакыттын үнөмдөөсү дегенде ар бир көчөткө же болбосо ар бир жерге барып туруп дары себип отурбай, ушул системанын ичинен эле дарыны жиберет. Ошентип эле дары берген болот. Демек артыкчылыктары аябай көп экен да. Артыкчылыктары көп. Ооба. Бизде дароо эле дыйкандар эң мындай керектүү суроосу деп айтсам болот, эң көп берген суроолору канча сом болот? Баалары анан биз эми азыр ар бирөөсүнө токтолуп кетпестен жалпы келели. Мисалы үчүн 1 гектар малина өстүргөн кишиге же мөмө менен иштеген кишиге 1 гектарга тамчылап суарма системага канча каражат кетет? Анан эмнеден башташ керек? Ошол үлүсүн жөнүндө айтып бересиңерби? 1 гектарга ар бир жердеги ар кандай гектардын түзүлүшү ар кандай болгондуктан ал бири-бирине дал келе бербейт. Бирок орточо эсеп менен алганда бул 80 миңден 120 миңге чейин кетет материалына расход. 1 гектарга малинага 80 миң 120 миң сом тегерегинде. Бирок бул нерсе мындан да өзгөрүп кетиши мүмкүн. Эмнеге дегенде 1 гектар бардык эле жерде 1 гектар. Бирок 1 гектар кандай турат? Кандай абалда турат? Мисалы 1 гектар ичке жана узун болушу мүмкүн. Же болбосо бүт жагы бирдей 100 метрге 100 метр болгон квадратный гектар болушу мүмкүн. Эң үнөмдүү материалына үнөмдүү кеткени бул квадратный гектар болсо, ошондо жана мен айтып аткан суммалар бири-бирине дал келет 1 гектарга. Эгер узкий жана узун гектар болсо, анда материалына акчалары көбүрөөк кетиши мүмкүн. 120 миңден да ашып кетиши мүмкүн бе? Андан деле ашып кетиши мүмкүн. Ошондон аябай айырмасы акчалай каражат. Эми бизде Кыргызстанда көбүнчө ошондой жерлерде турабы? Туурасы мындай кыска эле болот, узундугу аябай эле узун болуп кетет да. Көбүнчө ошондой жерлер. Ар кандай азыр бүт жерде деп айтса болбойт. Андай деп айтса болбойт, бирок түз болгон жерлер деле бар. Сиздердин 1 гектар 2-3 жерге бөлүнүп деле турушу мүмкүн. Ошондой жерлер деле болот. Демек ушу эгер баалар менен билем десеңиздер, ушу жериңердин туура жайгашканы. Узун туурасыны так ченеш керек. Эгер узун болсо анда кымбатыраак чыгып калат. Эгер 4 бурчтук түрүндө болуп калса жериңиз, анда 80 миңден 120 деп байланса болот экен да. Бирок эми биз малина дедик, малинадан тышкары башка өсүмдүктөр бар да. Кандай айырма болуп калышы мүмкүн? Малинадан тышкары башка өсүмдүктөр бул малина, клубника азыр Кыргызстанда көптөр эгип көрүп аткан, азыр клубника болуп атат. Топ болуп аткан. Клубника топ болуп аткан бул клубника. Азыр клубникага бирок малинадагыдай эмес, анын расходу ал башкача. Клубниканыкы эгер жери түз болуп, 100гө 100 болуп эсептелгенде 250 миң сомдун тегерегинде кетет материалына. Өсүмдүккө жараша уже башка акчасы. Клубниканыкы же башка, материалына ошончо акча кетет. Түшүмдү көбөйтүп, чыгымдарды кыскартууну каалайсызбы? Өсүмдүктөр ооруп жатабы? Же болбосо тажрыйбалуу агрономдун кеңеши керекпи? Урматтуу дыйкандар, сиздерге Кыргызстанда 15 жылдык тажрыйбасы бар Agrostyle компаниясынын дүкөнүн сунуштайбыз. Бул дүкөндө инсектицид, гербицид, фунгицид, жер семиткичтер жана башка көптөгөн каражаттарды таба аласыздар. Agrostyle дыйкандардын ишенимдүү өнөктөшү. Бул экинчи складка келдик. Экинчи склад аябай чоң склад экен. Ушул жерде Мурат мырза эмнелери бар? Анан чекесинен бирден айтып кетели. Урматтуу дыйкандар, бул биздин экинчи склад. Биздин бул экинчи складда магистралдык трубалар, капельный лента, клубниканын пленкасы, агроматериал, агроспан. Агроспандарда көрүнүп турат. Негизи мына артыбызда тургандар өзүңүздөр көрүп атасыздар. Ошолордун чекесинен сиздерге мындай бир түшүндүрүп кетели. Ушул эле магистральный трубалардын түрлүү размерлери бар экен, ооба, түрлүү размерлери 50, 40 же болбосо 50, 40, 63, 75 3 размер экен. Жок, бул жерде 20дан баштап кете берет, 75ке чейинки размерлер. Магистральный трубалар тетигилерде бул эсептелип кете берет да. Алар эсептелбейт, бирок труба катары кете берет. Магистральный труба болуп, эң кичинеси 50-размер. 50дөн өйдө кетет магистральный труба болуп, Эми биз ошо дыйкандарга ошондон бери айтып кетели, анткени түшүнгөндөр бар, ошондо билбейсиңерби деп айтышы мүмкүн. Биз эми баягы эң биринчи тамчылатып суарма системанын эчтекесин билбеген дыйкандарга дагы ошолорго дагы маалымат катары айтып беришибиз керек да, урматтуу дыйкандар. Жаман көрбөңүздөр.
Анткени биз эми тамчылатуу суарма системасына 100% Кыргызстан баары ошого барбаса, көптөгөн дыйкандар ошого барып боротуп келебиз да. Анткени деген сууну үнөмдөш керек, агротехнологиялар туура колдонуш керек, түшүмүбүздү көбөйтүшүбүз керек. Ошондуктан бул маалымат силерге сөзсүз түрдө керек болот. Сиздер урматтуу дыйкандар катталып коюңуздар. Биз бир гана ушул чыгарылыш менен чектелбейбиз. Дагы тамчылатуу суарма системалары боюнча көптөгөн чыгарылыш даярдайбыз. Андан тышкары комментарийлерге сөзсүз түрдө суроолоруңорду жазгыла. Суроолор дагы болот. Биз силерге ошол суроолорго дагы көптөгөн чыгарылыш даярдайбыз. Келиңиз, Мурат мырза, бизге эми бул чекесинен түшүндүрмө кылып кетиңиз. Мисалы үчүн дыйкандар келип сураганда магистральный труба боюнча эмне деген суроолорду беришет? Мага канча кетет же болбосо алар өздөрүнүн размерин билишет. Ошол размерди гана сурашат. Биз ошого карап туруп эле бир размерин сурайт, ошону эле айтабыз. Же болбосо өздөрү билбегендер жеринин турганын айтат. Кандай жерде турат, либо канча жер, канча гектар. Ошону айтат, ошого карап туруп биз магистралдык трубаны айтабыз. Мынакей, урматтуу дыйкандар, бул канчалык? Бул 32 размер. 32 размер, Магистралдыкка кетпейт, бул 75, 63, 50лер кетет. Мына мо 75. 75. Мына 50. Бул 63, монусу 50 размер. 50 мындай чоң деп кичинекей көрүнүп калат экен да булар. Чоңдордун алдында турганда 50 кичинекей көрүнөт экен да. Мынакей аябай эле көп эме бар экен. Бизде эми көз аччуңгуча эле эртең эле жаз келет. Урматтуу дыйкандар, азыртан эле бааларын чыгарып, Мурат мырза бизге телефон номерлерди бересиңер, описанияга жазып коебуз. Кандай суроо болбосо силерге чала берсин, силерди кайрылса болот. Кайрылып консультация бере аласыздар. Мынакей чоң склад бар, ичинде көптөгөн товар бар. Баарыбызга жетет дегендей. Мыналар эмнелер мо жерде? Булар капельный ленталар. Капельный лента. Тиги жакта да капельный лента, биякта да. Бул капельный лентанын бизде 4 түрү бар. Бул биринчиси Кыргызстандыкы, экинчиси Россия мамлекетинен келгендер. Андан кийин Иран мамлекетинен келген ленталар деле бар. Капельный ленталар 3 мамлекеттен келет экен, 4 мамлекет. Россия, Турция, Иран, Кыргызстан. 3 мамлекеттен келет, 4 түрү бар. 4 түрү бар экен, 4 сапаты бар экен да. Мына бул каяктыкы? Бул Россияныкы. Бул Россияныкы. Эми биз бул мамлекеттики жакшы, бул мамлекеттики жаман деп айта албайбыз. Анткени ар ким өзүнүн тандайт, өзүнүн эмесине жарашына. Негизинен дыйкандар келгенде биз өзүбүздүн советибизди беребиз. Моун алсаң жакшыраак болот деп. Алар өсүмдүгүнө жараша, климатына жараша кайра эле. Ошого карап таанышат. Мына могу лента боюнча эмне дей аласыңар? Бул Россиянын лентасы. Бул рулонунда 1000 метр. 1000 метр болот. Бул кандай десем, кичине жерлерге же болбосо 10 сотук, 15 сотук дегендерге ыңгайлуу. Ошон үчүн келинген бул рулондор. Чоң гектарлап алгандар бул чоң рулондорду алышат. Бул кичинекейирээк, буякта канча примерно? Канча 1000 метр чыгат. 1000 метр, буякта 2500 метр. 2500 метр. 2,5 километр экен да. 2,5 километр. Бияк булардачы канча километр болот? Буларда 2 километр болот. 2 километр. Бирок эми мисалы үчүн менде кичинекей эле чакан бир 5 сотук жериме момча кылайын дедим эле десе, кесип бере бересиңер, Жок, биз кесип сатпайбыз. Монун 500 метрликтери бар. Ушул азыр 1000 метр деп айтып аткандын 500 метрлиги бар. Эми бун деген мисалы үчүн 5 сотка, 10 сотка жер иштеткен кишилерге жетет. Андан эле ашып калышы мүмкүн. Андан эле ашып. Башка бирөө менен бөлүшүп койсо болот, Мына коробкаларда эмне бар? Бул коробкаларда түтүктөрдүн кошчулары, тройник, ошон жана биринчи складда көргөзгөндөй эле переходниктер ушуларда бар. Ушундай коробкаларда келет. Ичинде бүт толуктой турган нерсем бар экен да? Бүт толуктой турган нерсем бар. Андан кийин бизде агроспан. Агроспандын мондай түрлөрү бар. Ак свети жана тетиги турган жердегинде кара свет. Көбүнчө ошо ак цветин эле алышат да. Жок, кара светти башка нерсеге колдонушка, ак светти башка нерсеге колдонушка. Кызматтары бар өзүнүн. Бирок жапса боло берет экөөнү тең. Бир жагынан алып караганда свети деле айырмалабаса, экөө бир эле материал. Кыскасы, урматтуу дыйкандар, биякта агроспан бар экен.
Бул эми агросман боюнча биздин бүгүнкү видеобуз тамчылатып сугарма система болуп аткан соң буну бар деп сизге көрсөтүп коелу. Анан кийинки чыгарылышта балким бул жөнүндө дагы өзүнчө чыгарылыш кылып даярдайбыз. Эгер мисалы үчүн клубника өстүрөм десе же малина өстүрөм десе такыр эле башка акчалар. Клубникага кымбатыраак кетет экен, малинага кичине арзаныраак, кымбатыраак. Эгер багбанчы болсо, мисалы үчүн алма өстүрүп аткан же бактараак болсо, бактарактын деле түрү болот. Биздеги азыр сырттан алып келинген карликовый бактарактар, анан өзүбүздө Кыргызстанда эле өстүрүлгөн бактарактар болот. Алардын деле разницасы болот, бирок аз-маз эле. Ал бактарактар деле эмеден зависит этет. Так, жердин түзүлүшүнөн, кандай жерде турат, ошодон зависит этип туруп, эң аякы сумма орточо эсеп менен 150 000 сом тегерегинде кетет. Плюс минус 150 000 сом экен да. Биз мындай азыр карасак, малинага эң аз кетип атат да. Мындай эсеп. Малинага аз кетип атат. Анан бир эмеси бар, булардын айтыла турган нерсеси, бактарак азыр 150 000 сом деп айтып аткан капельный система, тамчылатып сугаруу системасы, бул 5 жыл, 4 жыл иштеп берет. Малинага айтып жатканы бул 1 жыл либо 2 сезон. Же болбосо 2 сезон. 2 сезондон кийин алмаштырганга туура келет. Бардыгын алмаштырбайсыздар. Ал жерде ленточный болот. Мондай лента болгондо, тартып койсоңуз, ушундай ленточный болот. Бул лента 1 сезон либо 2 сезонго гана чыдайт. Ушул бир гана лентасы эле. Ушунусун гана алмаштырылат, калган түтүктөрү ордунда кала берет. Булардын убакытысы мөөнөтү канча булардын? Булардыкы ошол 4 жыл, 5 жылда. 4 жыл, 5 жыл тура берет. Күн астында. Малина болобу, клубника болобу, айырмасы жок. Бул эми өзүнүн сапаты ошондой, Сапаты ошондой. Бул 1 сезон либо 2 сезонго гана жетет. 2 сезонго деле жетпей калышы мүмкүн деген эме версия бар да. 1 сезон деп айтылат аны. Негизи гарантиясы 1 сезон, ошол. Гарантия 1 сезон. Аны 1 жыл деле айткан туура эмес, бирок 1 сезон да. Эрте жазында коюп, кеч күзгөчө суугарып алыш эле. Бул ошон үчүн чыгарылган. Мынакей урматтуу көрүүчүлөр, ошо Датка компаниясынын биякта биз азыр адрес даректерин айтып кетебиз сиздерге. Ушундай бир модель турат. Модель менен келе ушу менен мындай кененирээк таанышпайлыбы? Кандай нерселерди билиш керек дыйкандар ушул жерде? Так, малина келгенде, малинага 1-чи жылы либо же болбосо 2-чи жылдарында моундай ленточный коюлат. Пока азырынча түшүм бери элек да. Түшүм бергичек ушуну менен гана суугарып турса болот. Андан кийин 2-чи, 3-чү, 4-чү жылдарында малинага моундай турба түтүкчө коюлат. Бул так ушундай эле ленточный эле суугарылат, моундай тамчылай турган. Бирок катуулугу катуу. Көп жылдык. Бул эмнеге 2 жылдан кийин коюш керек болгон, Биринчи жылы малинанын назиктиги. Биринчи жылы деле мууну койсо болот. Бирок көбүнчөсү жана мен айткан сумма 80 000ге арзаныраак расчётталган. Кааласа 4 жыл, 5 жыл колдонсо деле могу менен колдонуп жүрсө болот. Экинчи варианты могу менен деле колдонсо болот. Кайра алмаштырбайын десе ушуну менен колдонот. Малина көп жылдыкта. Бул канча жылга чыдайт? Бул деле 4 жыл, 5 жылга чыдайт. Булардын тешиктери же эмелери канча аралыкта? Өзүлөрү тешип алабы же? Жок, тешиктери даяр болот. Тешиктери жок болгону деле бар. Азыр малинага основном даярын коюшат. Каждый 20 сантиметрден тамчылай турганы бар. Каждый 50 сантиметрден тамчылай турганы бар. Ким кандай аралыкта отургузса ошолорго жараша? Малинасынын чоңойгонуна, коюлганына жараша коюлат. Андан кийин өтсөк бактарактарга. Бактарактардын аралыгы эң алыстары 3 метр, 4 метрден болуп башталганына ылайыктуу. Булардын тешиктери туура келбейт дагы. Ушундай тешиги жогунан коюшат. Өзүлөрү тешеткен ошондой. Муну 4 метр же либо 5 метрде бирден тешип коюшат. Бул биринчи жылы коюлганда бактар сууну канчалык ичет ошого зависит этип, ал жердеги климатка, ошол жердин топурагына, ошолго карата мондай капельница деп айтылат. Эми тамчылатуу системасын тамчылай тургандар, жабдыктары. Ушулар таңдалат. 2 литр, 4, 8 литр болуп. Анан 12 литр болуп. Биринчи жылы жаңы отургузганда көчөткө карайт, ошол жердин климатына, ошол жерде топуракка, ошол 3-4 факторлор ойноп туруп, түтүктөрдү таңдап алышат. 2 литрлигин башында баштагандар бул кара топурак, анчалык деле
жылуу ыстык температура эмес, анан шамал жок жер. Мм. Ошондой жерге 2 литрден баштайт. Эгер температура өйдөрөөк болуп, топурагы таштуу топурак, анан шамалдуу жер болсо, ал жерге литри көбүрөөк кетет. Ошондой эмелер бар экен да, э? Ошондой факторлор ойнойт. Ошону билип койсоңуздар керек экен да. Өзүңөрдүн климатыңарга жараша коюлат экен да. Бул Мисалы, багбанчыларга. Багбанчыларга бир жерде монча кетти дегени башка жерде деле ушунча кетти деген эмес. Ал жерде башка болот. Анан могул нерсе, могу турбаны азыр 4 жыл, 5 жыл деп неге экөөнү айтып атам. Мунун да бир себеби бар. Топурагы таштак болуп, анан аба ырайы ыстык болгон, анан шамалдуу жерде булар көпкө чыдабайт. Мо аркылары, моларбы? Ушул жанагы 4 жыл, 5 жыл чыдайт деп аткандарым. 4 жыл, может 3,5 жыл күн астында ошондой болушу мүмкүн. Климатка карап зависит этет. Ошон үчүн климаттын негизи ролу чоң ойнойт. Мынакей, ушул кандай өсүмдүк өстүрбөсүн бүт эле нерселерге бар экен да силерге. Бул Бүт нерсесин тапса болобу? Тамчылатып суарма системанын немен бүт баарын эле тапса болобу же башка жерден дагы бир нерсени толукташ керекпи? Силерден баарын алып кетсе болот, туурабы? бүт баарын алып кетсе болот. Кээ Бир нерселери болушу мүмкүн, бирок ал нерселерди деле силерден тапса болот. Таппаса аны ал кыйын эле электронный нерселер, бирок азыр Кыргызстанда андай нерселер колдонулбой эле да. Бирок ага деле келиш мүмкүн. Ошого деле келгенде уже мүмкүн болсо аларды деле алып келе баштайбыз да. Мына ушул бияктагы тешкичтери, магистральный трубадан тешкичтердин бүт баары бар силерде. Бүт баары бар. Өзүлөрү тешип алышат, э? Консультацияны кандай кылып берип атасыңар? Сиздер ошол эле эгер силерден сатып алса, силер өзүңөр эле консультациясы кылып барып орнотуп берген мүмкүнчүлүк барбы же бир гана консультация бересиңер? Биз консультация беребиз, анан могу детальдарды кандай чогултушуну YouTube'дан же болбосо интернеттен эле бир жерден көрсө болот. Анан биз көргөзүп коебуз, могул деталь могул жерге турат деп. Дыйкандар биринчи бизге келгенде жеринин түзүлүшүн аныктап келиш керек. Меники узуну туурасына моундай, узунуна моундай деп айтып келиш керек. Андан кийин мен бак отургузам же отургуздум деп. Каждый 2 метрде бирден ряд отургуздум. Узуну моунча, ар бир ряддын узундугу моунча. Бүт размерлерин баарын ченеп жазып бериш керек. Айтып келсе, ошого карап туруп биз анан трубаны, могу түтүкчөлөрдү, анан моуларды айтабыз. Моундай выборларыңыз бар, ошолордон таңдап алышыңыз керек. Анан климатына карайбыз. Эми климатын караганда жерин айтабыз, кандай жер, таштак, либо кара топурак, либо шамалдуу, либо күн өтө ыстык жерлери, ошого карап. Эми азыр заман кичине өнүгүкөн заман болуп атпайбы? Сиздерге бияка келип сөзсүз түрдө келиш керекпи же силер ошо интернет аркылуу, WhatsApp аркылуу бүт баарын консультация бергенге мүмкүнчүлүгүңөр барбы? Мүмкүнчүлүк бар. Андай мүмкүнчүлүктөр бар, бирок кичине кыйыныраак болот. Бирок все равно дыйкандын деле өзүнүн кабары кичине болсо оңоюраак болот сүйлөшкөлү. По факту келип көрүп кеткен жакшы, э? Жок, по факту деле болбосо деле болот. Кээ бир дыйкан айтат, аба ырайыны же болбосо өзүнүн жайгашкан жерин айтса, биз ошого карап эле примерный климатын билебиз да. Мисалы, Кыргызстандын түштүк жагында күн жылуу болушуну баары эле билет. Ошого карап туруп эле айта алабыз. Андан кийин жеринин узун туурасыны айтат, ана кылып ушундагы деп, андан кийин жерине бериле турган суу кайсыл жактан келет же болбосо кандай турат, ошолорду айтса, ошолорго карап туруп эле. Эми ал айтылды. Ооба. Келе, могул Мурат мырза, мунун бүт баарын бир аталыштарын айтып кетпесиңерби? Бизде деген эми дыйкандар, кээ бирөө иштеп жүргөн дыйкандар бар. Баарын билишет. Жаңы тамчылатып суарма система менен таанышып аткандар, жаңы маалымат алып аткандарга ушулардын аталыштарын, анан түзүлүшүн айтып берип койгула. Эмне деп аталат, кандай, эмнеден башташ керек, эмнени билиш керек дыйкандар? Жаңы баштап аткан дыйкандар. Эми жаңы баштап атканда аз моодон көргөзүп кетем. Жакыныраак тартсаң. Так, биринчиден бул азыр бизде образец жөнүндө эки жагынан коюп койгонбуз. Мындай эки жагынан коюлбайт негизи. Аягында моундай заглушка болуп турат. Бул полиянын ширинасы болуп эсептелинет. Полиянын ширинасы бул узуну болуп эсептелинет. Узун болуп эсептелгенде могулар ар бири бирден ряд болот. Катарлары болот да, жөөктөрү. Андан кийин бул ар бир катарга жөөктөргө
мондай тартылат. А могул жерде тургандар уже түп. Мисалы бак дарак болсо, бак дарактар, жашылча өсүмдүктөр болсо, катар гана жөөктөр болуп турган болот. Ошентип элестетип, ушундай бул полиянын энине мо ширинасына коюла турган магистралдык труба дейт. Ушундай коюлат. Ана узунуна мондай рядтар кетет. Андан кийин муну деле көп тартса болбойт. Бак дарактарда 100 метрден 120 метрге чейин гана тартылат бул труба. Бак дарактарда. Бак дарактарда может 150ге чейин гана тартылат. Андан кийин кайра дагы бир магистральный труба коюп, кайра дагы ылдый тартып кетиш. Улап кетиш керек экен ошентип. Эми андайлар аз болуш керек, Ооба. Андан кийин могу ленточный малинага коюлганда могул жерде могунун тешиктери бар. Тешиктери, тамчылай турган тешиктери бар. Ошолордун тешиктердин аралыгына жараша биз айтабыз, моундай тешиктен алганда ушунчага тартасың деп. Ал 60 метрден 80-90 метрге чейин тартылат. Андан кийин кайра магистралдык труба коюп, кайра тартыш керек. Эмнеге дегенде бул ичиндеги суу ылдыйынан тамчылап келгенде өйдөгө чейин толуп келе албай калат. Алыс болсо 100 метр, 120 метр тартып койсоңуз, ылдыйынан өйдөгө чейин толуп келе албай калат. Ошондой болот. Анан кийин магистральный труба болсо, магистралдык труба тандалышы көп жерде 50-лүктү деле чоң жерлерге коюп сала берип, андан кийин могу лента тамчылабай калат. 60 метрди койсом деле тамчылабай калды деп айтып келишет да. Эмнеге дегенде моудан 30 жөөк болсо, азыр данный берем, монда 30 жөөк деп элестетели. 30 жөөк болгондо 30 жөөктүн бардыгын бирдей сугарганда, бул жактан суу бергенде 30 жөөгө жеткиче могул турбанын ичинде суу түгөнүп калат. Түгөнүп калганда напор же давление дейби, напор жетпей калат. Түгөнөт, ичине жетпей калат. Жетпей калганда уже могулар аягына чейин тамчылабайт. Давление слабый болуп кетет. Андан кийин дагы бир себебин айтып кетейин, фильтр болот. Биз фильтрди жерге жараша кылып айтабыз. Мисалы 1 гектарга чоң фильтрлерди, кичине гектарларга, гектар эмес, сотук болуп эсептелинген жерлерге 1 гектарга чейинкилерге кичинерээк фильтрлерди айтабыз. Андан кийин бул кичинерээк дегенде азыр бул жерде канчалык кичинерээк болот, канчалык чоң болот? Чоң болгондо могу 100-чү фильтр деп айтылат. Эң чоңу ушул. Размери 100. Аз могу резбасы 80дик резба болуп атат, бирок 100дик резба болот. Бул 1 гектар, 2 гектар, 1 гектардан өйдөгө кетет. 1 гектардан өйдөгө. Бул жагын тартсаңыз, могу менен деле 1 гектарды сугарса болот. 4кө 5кө бөлүп сугарса болот да. 5ке бөлүп сугарса, могу 3кө бөлүп сугарат. Кээ бирөөлөр айтат, мен кичине менен эле сугарып эле жүрөм 1 гектар дегендер, могуну менен сугарат, 7-8ге бөлүп сугарат. 7-8ге бөлүп бе? Негизинде булардын өзүнүн суу өткөрүмдүүлүгү бар. 1 саатта канча литр сууду фильтр кылып бере алат. Бул давление чоң болсо деле, андан ашып кетсе деле, ошол суудан ашык бере албайт да. Ошодон ойнойт, ал жагына чоң труба койсоңуз деле, бул фильтриңиз 1 саатта аз эле сууду фильтр кылып бере алса, ал тиякта чоң труба койсоңуз деле көп роль ойнобойт, ошол эле сууду берип тура берет да. Трубаны, магистралдык трубаны чоң койгондо фильтрди деле чоң коюш керек. Ошого жеткиликтүү кылып. Өзүнүн эрежелерин менен кылыш керек экен да. Биз эми экономдойбуз деген максатта. Кээ бирөөлөр фильтр койбосок эмне болот деген, койбой эле койсок деле болот деп ар ким ар кандай айтып келет, бирок фильтр койбосоңуз, жанагындай айтып кеткендей, могул ленточный майда тешиктер 4-5 жолу же болбосо 1 жолу сугарганыңыз деле уже бүтөлүп калат. Тамчылабай калат. Бир сезонго жетпей калышы мүмкүн. Бир сугарганга жетпей калат. Бир сугарганга. Бусулда дегенде ичи мусор толуп калса жарабайт да, болду, туурабы? Ошон үчүн фильтр коюш керек. Кандай болгон чакта деле фильтр коюш. Фильтрдин максаты бир гана ошо сууну тазалап. Сууну тазалап бериш эле. Бул эми фильтрлердин түрлөрү бар экен, кичинекей, чоңу. Дыйкандарга бир кеңеш бербейсиңер, кантип колдонуш керек, туура колдонуш керек? Бул фильтрдин азыр айтып кеткендей эле, бунун чоңун деле, андан кичинерегин деле, мунун кичинесин деле ичинде
фильтр боло турган, фильтр тазалай турган механизм болот. Бул могу азыр мен колумдагы дисковый фильтр деп айтылат. Дисковый? Амон бар дискпи ошондой? Ушундай майда диск болот. Ичинде. Моулардын эле ичинде ошондой, бирок чоң, ушул эле формадан, бирок чоңдору. Так, оны бошотуп каждый суу карганда эмес, бул суудун кандайлыгына карайт. Кээ бир жерде суу ылайка болсо 2-3 суу карганда, либо 4-5 суу карганда бир тазалап турушат. Кантип тазалайт? Мына моундай бошотуп туруп эле. Бошогондо уже болду. Монтип эле арасын ачып койсо эле, бошоп калса эле түшүп калат экен мусурлар, Жок, моудан чыгарганда бул сыртында болот мусуру. Сыртына чогулат, ичине таза суу эле болот. Монтип эле жөн сырып койсо экен. Сырып эле коет. Мону бошотуп туруп эле сыдырып коет. Силкип койсо эле түшүп калат экен да. Андан кийин фильтрден сетчатый болгон түрү бар, сетка болгону. Азыр сетка болгонун деле алып көргөзөм. Бунун демек ушу тазалаган эң оңой эле экен да. Алып туруп бурап эле чыгарып эле силкип эле кайра эле тагып эле иштетип кетөсүз болот, Оңой эле. Бул жакта Бишкекте жайгашкан складыңарда эмнелерди тапса болот? Эмнелер бар буякта? Бизден тамчылатып суугарууга кете турган, түтүктөргө улай турган, кошо турган заглушка, переходник, улай тургандары, ошолор крандар ачып жапчу бардыгын тапса болот. Мондай майда кранчиктерге чейин. Капельницалар. Ушундай тамчылай турган капельницалары, ушуларга кете турган бардык переходниктери. Кранчиктер бүт бары бар экен да? Бүт бары бар. Фильтрге, угольниктери бар экен мондай. Фильтрге кете турганда переходниктери бүт бардыгы бар. Булар бардыгы размери менен. Мынакей карасаңыздар. Урматтуу көрүүчүлөр, биякта эми баягы Турциядан келген бүт момту мөшөктөрдө турат. Бүт эмне керек силерге? Тамчылатып сугарма система бар. Мынакей могу бүт ушул складтын ичинде бар экен да. Датка компаниясынын складында биз жүрөбүз азыр. Көптөгөн товарлар бар экен. Мурат мырза, дыйкандар келгенде эле кандай бир топ-3 эң бере турган биринчи суроолор эмне деген суроолор менен келишет? Мага 1 гектарга канча суммадагы материал кетет деп келишет. Эмне материалдар деп келишет. Ал материалдар ошол гектардын кандай жайгашышына карата белгиленет. Бул жерде азыр бизде 3 кошкуч, ошондой тройник деп айтылат. Тройник переход. Андан кийин вентиль, крандар бүт бардыгы бар. Ошолор размери менен таңдалат. 1 гектарга бир эле размердегилер кетпейт, 2-3 размердегилер кетишет да. Андан кийин фильтр бар, фильтрлер да таңдалат. Көбүнчө ошол эле суроо экен да, 1 гектарыма канча кетет деп. Эми 10 соткам эле бар, 10 соткага бир клубника, малина тигем дегендерге деле сата бересиңер да туурабы? Алар көбүнчө ошондой го. 10 сотка дегендерге сата беребиз. Алардын негизинен материалына кеткен акчасы где-то 10 000 сом тегерегинде эле кетет. Мынакей 10 соткага 10 000 сом. Малина ошондой эле. Плюс-минус деп коелу. Эң ичинде көп кеткени бул клубника. Клубникага көбүрөөк кетет. Клубникага 30 000 тегерегинде кетет. 3 эсе көп кетет болушу мүмкүн да. Ошол канча жылга жетип берет? Клубниканыкы 3 жылга, малинаныкы 2 сезонго. 2 сезон. 2 сезонго жанагы кайра эле айткан нерсени кайра алмаштырып туруш керек. Лентасын алмаштырып туруш керек. Жанагы негизги нерселер тура берет, жана лентасын алмаштырып туруш керек экен, малина көп жылдык да. Мына эми биз азыр кыштын так ортосу, көз ач жумгуча эле эртең жаз келет, жер жумуштар башталат. Ошондуктан урматтуу дыйкандар маалымат издеп, өзгөчө ушу тамчылатып сугарма система боюнча маалыматтардан катары биздин каналга келип катталып, биз дагы мындан ары көптөгөн чыгарылыш чыгарабыз буюрса. Ошондуктан маалымат чогулта бериңиздер, керектүү жабдыктарды келип ала берсеңиздер болот. Мынакей Мурат мырза телефон номерин берем деди. Ошого кайрылып сурооңорду бере бериңиздер. Мурат мырза, сиздердин бияк иштеп аткан графигиңер кандай? Биздин иштөө тартибибиз, графигибиз 6 күн жумуш күнү, 1 күн эс алуу күнү. Кайсы күнү иштейсиз? Жекшемби күнү выходной, воскресенье күнү выходной. Канчадан канчага иштейсиңер? Азыркы убакытта эртең мененки 8:30дан кечки 4:30 чейин иштеп атабыз. Сезон учурунда эртең мененки 8-тен кечки 5:30-6 ошонун тегерегинде. Бирок жана номерлерди да айтып берсеңиздер болот. Номерлерге кайрыла берет. Номерлерге айтып коеюн, номерлер 0777
755 231. Дагы бир номерибиз бар 0777 755 230. WhatsApp бар. WhatsApp'tan жазып. Экөөндө тең WhatsApp бар. Жана сиз айтып аткан жердин көлөмү ошону жактан жазып, жарым маалыматын ала берсе болот, баалар боюнча. Баалары боюнча бүт маалыматтарды. Сиздерди бир гана ушул дарек менен таппастан дагы соц тармактарда, Instagram, WhatsApp'тар эмелерде барсыңар, TikTok'тордо барсыңар, TikTok'то жокпуз, Instagram'да барбыз. Instagram'da Лалафодон тапсаңыздар болот. Лалафодон, анан WhatsApp, Instagram'dan Instagram'dan тапса болот, Instagram'да баракчасы бар экен, ссылкасын берет, биз анда описанияга коюп коебуз. Урматтуу дыйкандар, сиздерге бүгүн тамчылатып сугарма система боюнча чыгарылыш даярдадык. Биз болгон маалыматты сиздерге айттык. Эми толук айта албай калыш мүмкүнбүз. Ошондуктан комментарийге жазганыңарды биз өтүнөбүз. Анткени деген иштеп баштаганда, капельный орошение орнотуп баштаганда суроолор пайда болот. Ошондуктан ошол суроолоруңарды азыртан берип алыңыздар. Мына көз аччумгуча эртең эле жаз келет. Ошол жазга азыртан даярдык көрүп, суу маселесин чечиш үчүн ушул тамчылатып сугарма системага биз маалымат топтошубуз керек да. Мен ойлойм, биз бара-бара отуруп ушул капельный орошенияга 100% болбосо дагы көпчүлүк дыйкандар ушул капельный орошение менен тамчылатып сугарма система менен иштеп калат деп ойлойм да. Анткени деген жылдан жылга суу маселеси проблема болуп атат, агротехнологиялар өнүгүп атат. Андан тышкары биз Кудай буйрса ушул адистерди тапканга аракет кылабыз. Компьютерный система менен тамчылатып сугарма системаны коюп койсо болот экен. Өзүнүн убакытысы менен, өзүнүн системасы менен сугара берет экен да. Ошондой дагы жолу бар. Ошол боюнча дагы биз издеп сиздерге бир чыгарылыш даярдаганга аракет кылабыз. Кайрадан урматтуу дыйкандар, комментарийге сиздердин тамчылатып сугаруу система боюнча суроолоруңорду, өзүңөрдүн ой пикирлериңерди күтөбүз. Ошол комментарийлердин негизинде сиздерге дагы чыгарылыш даярдайбыз. Тамчылатып сугарма система боюнча аябай көп видео чыгарса болот. Ошондуктан биз AgriLife KG биз ушул долбоор менен иштеп сиздерге көбүрөөк жакшыраак маалымат берип, айыл чарба тармагын өнүктүргөнгө чоң салым жасаганга даярбыз. Буга чейин жасап келгенбиз, азыр деле даярбыз. Эми урматтуу дыйкандар, эмки чыгарыштан көрүшкөнгө чейин.